Президенттин милдетин аткаруучу маалымат жыйыны башталаар алдын журналисттер менен бир 5-6 саат маектешип суроолорго жооп бергиси келгенин айткан болчу. Бирок саат 4кө Россия премьер-министри менен телефон сүйлөшүү белгиленгенине байланыштуу 1,5 саат убакытта гана суроолорго жооп бере турганын айтты. Азыркы учурда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кезекке туруп өздөрү каалаган суроолорун узатып жатышат. Албетте суроо узаткысы келген журналисттердин саны арбын. Журналисттер Орусия өкмөт башчысы менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө кандай маселе козголоруна кызыгышты. Садыр Жапаров эки тараптуу сүйлөшүүдө сөз боло турган маселе боюнча кенен маалымат кийинчерээк берилерин айтты. Ошол эле учурда ал Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстандын тышкы саясаты багытын өзгөртпөй турганын белгиледи. Жакынкы жана алыскы шериктештер менен дипломатиялык алака ошол нукта уланаарын айтты. Бизде эл аралык саясатты бүгүнкү жүрүп аткан саясатыбызды бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келген саясатыбызды мындан ары дагы улантабыз. Мындан дагы бийик деңгээлге алып чыкканга аракет кылабыз. Тышкы саясат менен бирге тышкы карыз маселеси тууралуу да суроолор узатылды. Журналист Жапаровдун тышкы карызды кен байлыктар менен төлөсөк болот экен деп айткан сөзүнө таянып, нарындагы жетим тоо кени башка өлкөгө берилет деген сөздөр айтылып жатканын билдирди. Тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы жетим тоону башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби? Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Ошондуктан бул биз кумтөрдүн катасын жетим тоо болобу же башка кен байлык болобу биз кайталабашыбыз керек. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Тышкы карыз менен бирге казнадагы каражат тартыштыгы, коронавирустан улам жаралган каатчылык бүгүн өкмөттү ойлонткон негизги маселе. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берген өкмөт башчы каражат аздыгына карабай мамлекет кепилдеген төлөмдөр өз убагында берилерин билдирди. Айтсаңыз, өлкөдөгү чыныгы экономикалык абал азыр кандай? Мындан ары бюджеттик кызматкерлерге айлык акылары убагында берилеби? Жана азыр казнада каражат жок деген да сөздөр болууда. Эгер ошол сөз чын болсо, кайсыл булактардан каражат аласыздар? Өлкөдө экономикалык абал өтө жакшы деп да айта албайм, өтө жаман деп да айта албайм, орточо. Орточо жылдын аягына чейин баягы защищенный статьяларды беребиз. Эч кандай мындай эме болбойт. Ноябрь, декабрь жылдын аягына 31-ине чейин баарын жаап атабыз буюрса. Анан кийинки жылдыкын азырынча прогнозубузду кыла элекпиз. Отуруп аны жасайбыз жаңы жылдан кийин. Буюрса биз абалдан чыгабыз деп эле ойлоп атам. Ал эми мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү бул азыр бизге эрте. Анткени анын үчүн биз бюджетибизди 2 эселеп, 3 эселеп көтөрүшүбүз керек. Алардын зарплатасын көтөрүш үчүн, эмгек акысын көтөрүш үчүн. Буга 1 ай, 2 айлык, 3 айлык убакыт жетпейт. Буга жылдар керек. 1 жыл, 2 жыл убакыт керек болот. Мына көмүскө экономикадан чыксак, биз чыгарсак баягы, анан бюджетибиз көтөрүлөт. Коррупцияны жок кылсак, бюджетибиз көтөрүлөт. Албетте, журналисттер тарабынан конституциялык реформа тууралуу да суроо берилди. Ал тургай ага бийликти бир колго жыйнап ажыдарга айланып кетпейсизби дегендер да болду. Кыргызстанда бийликтин диктатурасы болбой турганын айткан президенттин милдетин аткаруучу конституциялык реформа элдин талабы экенин белгиледи. Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы. Журналисттер коронавирус маселесине да кайрылып, ага даярдык, дар-дармектин камдалышына кызыгышты. Коронавирус боюнча даярдыгы кандай? Ошо кышкы даярдык боюнча айтып кетсеңиз, анан учурда көрүп атасыз, күнүгө 500дөн ашык адамга коронавирус жугуп атат, чыгып атат, ондогон адамдар өлүп атат. Коронавирус боюнча күнүгө 2 жолудан маалымат алып атам, эртең менен кечинде. Орундар бар, жетиштүү. Сизге бирөө айтып аткан болсо, орун жетишпейт деп ал калп. Кышка даярдык Кудайга шүгүр, даярбыз. Көмүр запастары бар. Апрель, майга чейин жете турган запастар бар, дагы келип атат. Коронавирус боюнча дары дармектерибиз 3 ай, 4 айга чейин запастары бар.
бүт бардыгы. Дагы башка коңшу өлкөлөрдөн, жана биз союздаш өлкөлөрдөн дагы келери күтүлүп атат. Журналисттер президенттин акыркы жолу окуган китебине да кызыгып көрүштү. Айрымдары анын эмне үчүн галстук тагынбай турганын билгиси келди. Жөнөкөй дагы бир суроо, акыркы жолу качан кайсы китепти окудуңуз? Китеп боюнча акыркы жолу эмне үчүн бай өлкөлөр абдан бай болуп кетет дагы, кедей өлкөлөр эмне үчүн абдан кедей деген китепти окудум да. Анан галстукту мен жөн эле таккым келбейт, мындай муунта берет да, баягы муунуп мындай улам тартып баягы неме кылган үчүн, ошон үчүн эле такпайм мен, башка бир эч причинасы жок анын. Кечээ тактым го мынакей. Шосто тагып отурдум го, эми бардык өлкөлөр менен баарлашабыз, анан тагып отурайын деп. 1,5 саатка созулган түз эфирдеги маалымат жыйында жалпысынан 40ка жакын суроолор берилип, президенттин милдетин аткаруучу ар бирине жооп берди. Убакыттын тардыгына байланыштуу суроо берүүгө кезеги жетпей калгандар болду. Бирок негизгиделген өзөктүү маселелерге жооп алынганы айтылды. Суроолордун бардыгы абдан актуалдуу ва коомчулуктун эң эле чоң кызыгуусун жараткан суроолор экен. Ал эми президенттин жооптору дагы ошо берилген суроолорго ылайыктуу, ынана тургандай деңгээлдеги жана мазмуну жагынан абдан терең экендигиси байкалды. Журналисттер менен алакасында мындай сүйлөгөн сөздөрүндө чын дилинен айткан сөздөрүн айтты да, мындай дежурный сөздөр менен айтып коюп жооптон качкандай болгон бир да көрүнүштү байкаган жокмун. Бардыгы ачык айкын болду. Бул пресс-конференцияда мен байкоом боюнча Садыр Жапаровдун риторикасы дагы мындай абайлап калды да. Өзгөчө экономика кырдаалы боюнча, оор саясий кырдаал боюнча суроолор берип атканда, ал мындай абайлап, мындай курч бурчтарды мындай кескенге эмес, бул жактан өткөнгө аракет кылды да. Ошон үчүн мен ойлойм, Садыр Жапаров ишине толугу менен кирип, мындай көп кыйынчылыктарды көрүп, проблемаларды көрүп, мындай сүйлөгөн сөзү ошого жараша кичине абайлай баштады деп ошондой айырма көрдүм. Маалымат жыйында президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр президенттик шайлоого катышкан убакта өкмөт башчылык милдеттерин токтотуп турарын билдирди. Анын айтымында ал президенттик шайлоого катышуу үчүн президенттин милдеттерин парламент төрагасына өткөрүп берет. Ал эми өкмөт башчылык милдетти шайлоо аяктаганга чейин убактылуу биринчи вице-премьер-министр аткарат. Ал өлкөнүн ынтымагы жана өнүгүшү үчүн бардык саясий күчтөр менен кызматташууга ачыктыгын белгиледи. Маалымат каражаттарын бейтарап иштөөгө чакырды. Амантор Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.